Быйылкы жыл Кыргыз мамлекеттик түптөлүшүндө өзгөчө орду бар. Кара Кыргыз автономиялык облусунун 100 жылдыгы белгиленген өзгөчө жыл болуп атат. Мына ушул мааракелик юбилейлик иш-чаранын алкагында Ош мамлекеттик университетинин окумуштуулары менен биз маектерди уюштуруп атабыз. Биздин кезектеги ушул теманы талкуулоо үчүн келген коногубуз Ош мамлекеттик университетинин окумуштуусу, тарых илимдеринин кандидаты Смадияров Садык агай. Абай, куш келипсиз. Мына жогоруда айтып кеттик, ошо Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүндө мен чүй дегенде эле ушул суроону берейин. Кара Кыргыз автономиялык облусунун орду кандай болгон? Мына бүгүнкү күндө биз эгемен мамлекет түптөдүк деп, эгемен мамлекетте ээн эркин жашап, мына сырткы мамлекеттер менен байланышыбызды өз алдынча жүргүзүп, учар бачар болуп атабыз. Ушул бүгүнкү түптөлгөн, бүгүнкү биз жашап аткан мамлекеттин пайдубалында ушул Кара Кыргыз автономиялык облусунун орду кандай? Жакшы болот. Эми бир сөз менен айтканда, Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлүшү азыркы биздин эгемен мамлекетибиздин башаты болгон да. Биздин тарыхыбыз мына ошондон башталган. Эгерде ошол 1924 жылы Кара Кыргыз автономиялык областы түзүлбөй калганда, бүгүнкү анан кийинки өнүгүүлөр болбогондо, мисалы үчүн автономиялык республика, союздук республика, биздин мамлекеттүүлүк, советтик мамлекеттүүлүктөрдүн бардык формаларын басып өткөн да. Эгерде мына ошол өнүгүү болбогондо, 91 жылы союз кулаганда биз эгемендүүлүктү албай элек, бул чоң маселе да, мындай күмөндүү маселе. Мына ошол совет доорундагы биздин Кара Кыргыз автономиялык областынан башталып, кийинки өнүгүү этаптарын басып өткөн советтик кыргыз улуттук мамлекеттүүлүгүбүздүн болгондугу, өнүккөндүгү 1991 жылы союз кулаганда эч кандай мындай бир саясий татаалдыктарсыз, саясий эксцессиз эле өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүздү жарыялоого мүмкүнчүлүк берди да, шарт түздү. Бул тарыхый факт. Муну эч кандай мындай күмөн саноого болбойт. Мына Кара Кыргыз автономиялык областынын мындан 100 жыл мурда түзүлгөн анын тарыхый, саясий мааниси мына ушунда. Абай, мына 17-жыл революция болуп атат да. Биздин Кара Кыргыз автономиялык облусу революциядан кийин 7 жылдан кийин ооба түзүлүп атат. Ооба. 7 жыл эмне болду? Кандай окуялар болду? Эмне үчүн кечикти дегендей? Эми албетте мунун объективдүү, субъективдүү факторлору бар. Чындап эле Совет бийлиги 1917 жылы орногон. Ал эми Кыргызстанда болсо 18 жылдын жай айларына чейин биротоло орноп бүткөн. Анан ошол Совет бийлигин жетектеген большевиктер партиясында, азыркы коммунисттик партияда, анын башында турган Лениндик ошол программалык партияда улут маселеси боюнча атайын жобо болгон да. Ал жободо ушундай деп айтылган: улуттардын өз тагдырын өзү чечүү жөнүндөгү. Анан ошол жободо Россияда жашаган ар бир чоң кичине улутка өздөрүнүн тагдырын өзү чечүү укугу берилген да. Бөлүнүп кетип, өз мамлекеттүүлүгүн түзгөнгө чейин деп айтылган ал жерде. Анан мына ошол жобону кийин мындай Совет бийлиги келгенден кийин 17 жылы бир нече документтер менен дагы тастыктаган да. Мисалы үчүн 1917 жылы 3 ноябрда Россия элдеринин укуктарынын декларациясы деген документ кабыл алынган. Мына ошол жерде да ушул укук айтылган, жарыяланган. Анан 20 ноябрда Россия жана чыгыш элдеринин эмгекчи мусулмандарына кайрылуу деген документ кабыл алынган. Мына ушул кайрылууда дагы ушул укук жарыяланган да. Россиядагы жашаган бардык эл, ал улутуна карабай, расасына карабай, динине карабай, чоң кичине экендигине карабастан өз тагдырын эркин чечүүгө, бөлүнүп кеткенге чейин мындай тоскоолдуксуз өзүнүн тагдырын өзү чечүүгө укуктуу деген. Бирок тилекке каршы бул укуктан Россияда жашаган бардык эле улуттар мындай токтоосуз пайдалана албай калышты. Анын ичинде мына кыргыздар дагы. Кимдер пайдаланып кетти? Бул финндер болушкан. Себеби Финляндиянын көп бөлүгү падышалык Россиянын курамында болгон да, фин княздыгы деп. Анан жанагы Октябрь революциясы жеңип Совет бийлиги келгенден кийин жанагы мыйзамдын чегинде алар чыгып кетишти. Өз алдынча мамлекет болуп калышты. Польшанын көп бөлүгү Россиянын курамында болгон
Польша падышачылыгы деген. Анан алар дагы жанагы укуктан пайдаланып чыгып кетишти. Прибалтика республикалары, Эстония, Литва, Латвия ошол. Ал эми башка улуттар, башка элдер өздөрүнүн автономиялык түзүлүштөрүн жарыялашкан, аракет кылышкан, бирок мындай биротоло өзүнчө өз алдынча мамлекет болуп чыгып кете алышкан жок да. Бул объективдүү себеби дегени бул анан граждандык согуш башталган. Ошол граждандык согуш менен алек болуп калды. Анан субъективдүү фактор дегенде ошол Лениндик улут саясатында дагы партиялык, советтик жетекчилерде бирдей көз караш болгон эмес. Ар түрдүү болгон. Мисалы үчүн Ленинге каршы чыккандар болушкан. Мисалы үчүн Сталин, Бухаринге окшогондор жок, мындай укукту берсек болбойт. Анда алардын буржуазиялык мамлекет түзүп алып, таптакыр бизден чыгып кетет деген окшогон көз караштар, позициялар болгон да. Анан ошону менен кийин граждан согуш бүткөндөн кийин дагы бул мындай турмушка ашырыла баштады. Бирок эми мурдагыдай мындай ошол теориядагыдай идеалдуу ишке ашкан жок да. Бир Түркистан АСР деген сыяктуу бир географиялык бир бүтүн, бир структураны түзүштү да. Ошону түзгөндө буларда кандайдыр бир чочулоо, бир коркунуч болгонбу? Ошол сиз санап кеткен жанагындай күчтөрдүн арасында. Эми Түркистан АСР эми мурда Орто Азия Түркистан генерал губернаторлугу деп түзүлгөн да, административ аймактык жактан падышалык Россия мезгилинде, колония мезгилинде. Анан совет бийлиги орногондон кийин жанагы укуктан пайдаланабыз деп бир топ улуттук аракеттер болгон, Орто Азияда дагы болгон. Мисалы үчүн Кокон автономиясы деген түзүлгөн да. Бирок Кокон автономиясын совет бийлиги, большевиктер партиясы куралдын күчү менен кууп тараткан. Анан ошондон кийин эми бир жагынан программада, мыйзамдарда жанагындай укук турат. Анан ошону тиги элдин наразылыгын күчөтпөш үчүн Түркистан АСР дегенди түзүшкөн. Түркистан эми бул советтик республика болгон. Түркистан автономиялык советтик социалисттик республикасы деп 1918-жылы РСФСРдын курамында. Анан Орто Азиянын аймагы, элдеринин көпчүлүгү ошол Түркистан АСРына кирген да. Ал 1924-жылга чейин өкүм сүргөн. Андан башка Орто Азияда ошол 24-жылга чейин Бухара элдик советтик республикасы деген болгон, Хива элдик советтик республикасы деген болгон. Анан 1920-жылы казактарды кыргыздар дешкен да, киргизы деп, Москвада ошондой мындай тура эмес түшүнүү болгон да, ашып. Аларды кыргыз деп, анан Киргизский АСР деп, бирок бул казактардын мамлекети болгон. 1920-жылы августта түзүлүп, Борбору Оренбург шаары болгон. Ал эми кыргыздар болсо мурдагы эле падышалык мезгилдегидей Түркистан АСРынын курамында 4 областта чачыранды бойдон кала беришкен. Жети Суу областында, Фергана областында, Сырдария областында, анан Самарканд областында. Анан ар бир областта кыргыздар мындай улуттук азчылыкты түзүп калышкан да. Түркистан АСРынын борбору Ташкент шаарында болгон. Анан кыргыздардын мындай маселелери, социалдык, экономикалык, маданий, башка маселелери 2-3 орунда калып калган да. Себеби Ташкентте, Москвада ошондой түшүнүк болгон да, кыргыздар менен казактардын айырмасы жок деп. Казактарды киргизый деген алар, ал эми чыныгы кыргыздарды болсо кара киргизый деген да. Анан ошону менен бул бир эл деп кыргыздардын, кара кыргыздардын ал мезгилде аташты. Мындай укугун, кызыкчылыгын ошол казак улутундагы жетекчилер коргобойт деген түшүнүк болгон да. Ал эми казак жетекчилери болсо ошол Асфендияров, Хаджанов, Төрөкулов дегендер алар биринчи иретте өздөрүнүн маселесин чечишкен да. Кыргыздардыкы 2-3 орунда калып калган. Ошого байланыштуу тиги кыргыздардын өз тилиндеги мектептер болгон эмес. Ал эмес биздин акын жазуучуларыбыздагы эң биринчи ырларын казак газеталарына жазып, казакча жазышкан. Мектептерде болсо түндүктө татар, казак тилинде окуса, түштүктө татар, өзбек тилинде окушкан. Анан 21-22 жылдары казак жетекчилери, ошол Кыргыз АСРынын жетекчилери ушундай аракет кыла баштаган да, Москвага кайрылып, кара кыргыздар бул биз менен айырмасы жок, бир эл. Ошондуктан түндүк Кыргызстандын жерлерин ошол Киргиз АСРыны, бул эми казак мамлекетине кошуп алсак болот деп кайрылуу жасап, анан тиги Москва ынана баштаган. Коркунучтуу болгон. Эгерде андай проект ишке ашканда, анда кыргыздар мындай ассимиляция болуп
жок болуп кетиши мүмкүн да. Казакташып, түштүк кыргыздар өзбектешип. Анан ошондо 21-22 жылы биздин ошол мезгилдеги интеллигенциянын алдыңкы өкүлдөрү Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаев, Жусу Абдурахман, Иманалы Айдарбеков, Таш Кудайбергенов жана башкалар кыргыздар өзүнчө эл, биз дагы өзүбүзчө мындай автономияны талап кылышкан эмес. Себеби алар тиги этияттанышканда Кокон автономиясын көрүп калышпады. Тоолуу Кыргыз областын түзүү идеясы ошондон көтөрүлгөн. Ага Ташкент башында макул болгон. Анан кийин 2 ай өткөндөн кийин биздин өзүбүздөн эле чыккан жанагы оппоненттер, Абдыкерим Сыдыковдор, алар Кудайкулов, Бабахановдор, алар эми казактарга кошулабыз деген позицияда турушканда, алар анан чуу көтөрүшүп, булар байманаптар, Кыргызстанды буржуазиялык республика түзүп бөлүп кеткиси келип атат дешип, чуу салышып, Москвага тиги тоголок каттарды жазып, анан ошону менен топтук күрөштүн айынан бул идея ишке ашпай калган. Ошондон кийин анан 2 жылдан кийин гана 24-жылы жанагы эми бул Москвадан түшкөн көрсөтмө болгон улуттук мамлекеттик жиктешүү ишке ашып, ошонун натыйжасын анан биз автономиялык область формасында өзүбүздүн улуттук мамлекетибизге ээ болдук да. Ага ушул автономиялык облус болуп аткан мезгилде айрым кыргыздар жашаган өзгөчө Кыргызстандын түштүк батышындагы аймактар Кыргызстандын курамына алгачкы биринчи Кара Кыргыз автономиялык облус болуп түзүлгөндө кирбей калган экен да. Ошону Кыргызстандын курамына кирүү процесси жөнүндө айтып берсеңиз. Эми улуттук мамлекеттик жиктешүү ишке ашканда эми улуттук белгилер боюнча түзүлгөн, эми ар кандай формада түзүлгөн да. Мисалы, бул жерде дагы мындай бир топ айрыкча кыргыздар үчүн мындай туура эмес чечимдер болуп калганда, мисалы үчүн мына кыргыздар менен тажиктердин бардык көрсөткүчтөрү боюнча бирдей эле болгон. Калктын саны, ал чарба деңгээли, өнүгүү деңгээли, экономикалык көрсөткүчтөрү. Бирок тажиктер Өзбекстандын курамында автономиялык республика болуп түзүлүп атат 24-жылы. Ал эми кыргыздар болсо автономиялык область болуп түзүлүп атат да. Мына ушул жерде дагы мындай туура эмес позиция болгон, Борбор жакта, Москва жакта. Анан эң негизги маселе тиги улуттук мамлекет түзүлгөндөн кийин анын чек арасын такташ керек да, туурабы? Мына ушул чек араны тактоо маселеси өтө татаал болгон. Айрыкча түштүктө ушул Фергана өрөөнүндө эми 24-жылдан 27-н 30-жылдарга чейин ошол Советтер Союзундагы эң ушундай жер талашуу, чек ара конфликттери, улуттук араздашуулар боюнча эң курч регион Орто Азия болгон да. Орто Азия болгон. Эмне үчүн? Себеби Фергана өрөөнүндө биздин калк, ушул жерде жашаган калктар мындай дээрлик аралаш жашаган да. Ал жерде мурда буга чейин мындай улуттук белги боюнча бекиген чек ара болгон эмес. Мына ушул биринчи чоң татаалдыкты түзгөн. Көп арыздар болгон. Мисалы үчүн ошол 24-жылдагы улуттук мамлекеттүүлүк жиктешүү бүткөндөн кийин дагы ошол бир топ жылга чейин кыргыз тарап арызданган, эми Борборго арызданат да, Москвага, партиялык уюмдарга, советтик уюмдарга. Ошол элдер жазышкан, биз туура эмес Өзбекстандын курамына кирип калдык, туура эмес Тажикстанга кирип калдык деп. Алар тараптан да ушундай айрым арыздар болгон. Анан Москвадан бир нече жолу комиссия келген, атайын паритеттик комиссия келген 27-28 жылдарга чейин. Ушул жерде адилеттүүлүк үчүн айтып кетишибиз керек. Ушул 24-27 жылдардын аралыгында 24-жылы кыргыздарга кирбей калган кыргыз жерлери, кыргыздар жашаган туура эмес кирбей калган жерлер кошулган. Мисалы үчүн 2000 квадраттык километр ашык жер кошулганда, айрыкча мына биздин түштүк батыш, азыркы Лейлек району ушул аймагындагы Сүлүктүү ушулар. Мисалы үчүн 1924-жылы биздин Кыргызстандын аймагы 195 миң квадрат километр болсо, 27-жылга келгенде 197 миң андан ашык миң квадрат километр болгон да. Мында мындай бир топ жерлер кошулган. Бирок баары бир мындай кыргыздар компактылуу жашаган көп жерлер кошулбай калган да. Бул чечилбей
жана келген комиссиялардагы Москвадан келген комиссиялар, Петровский деген комиссия, алар чече алышпай койгон да бул маселени. Жанагы бир колум тиштесем экинчи колум ооруйт дегенде ушундай өтө татаал абал болгон да. Анан 28-жылдарга келгенде СССРдин улуттук кеңеши деген болгон да, борборук аткаруу комитетинде Совет национальности деп. Анан ошонун токтому чыккан. Алдыңкы 3-4 жыл аралыгында улут маселеси, чек ара маселеси боюнча чыккан араздашуулар каралбасын деп. Ал ошону менен токтогон, маселе акыр аягына чейин чечилбей. Анан 3-4 жыл өткөндөн кийин жана культ личности керт башына сыйынуу башталган да, Сталиндик диктатура. Ал шартта мындай туура көтөрүлгөн улуттук маселе дагы улутчулдук катары күнөөлөнүп, анан репрессия болуп кете берген да. Ошону менен ал маселе таптакыр токтолгон дагы, мындайча айтканда жанагы оору жана жашырылып чечилбей. Анан ошол маселе кийин Союз кулагандан кийин, эгемендүүлүктү алгандан кийин чыгып атпайбы? Бул абал ушундай болгон да. Эми бул жерде ачык эле айтыш керек, кыргыз тарап чек ара маселесинде, аймак маселесинде бир топ эле утулуп калган. Бирок эми бул маселени мен ойлойм азыркы күндө көтөрбөш керек. Эгерде Союз бар мезгилинде көтөрүлсө бул маселе, бул бир мамлекеттин ичиндеги маселе катары каралышы мүмкүн. Азыр болсо эки көз карандысыз мамлекеттердин ортосундагы мындай конфликт алып келиши мүмкүн да. Ошондуктан эң туура болот, жанагы Союз кулаганда 91-жылы эми мындай бекиген границалар болгон, чек аралар. Алмата декларациясы бар. Ошого таянып, ошол 91-жылы Алматы декларация боюнча айтылган. Кандай чек ара белгиленген болсо, ушул чек ара сакталыш керек деп айтылган да декларация. Мына ошону бекем кармашыбыз керек да. Анан мынчанчы жылы бул жер меники эле, тигинчи жылы тигил жер силердики эле деген маселени көтөрө турган болсок, анда бул маселенин конфликти акыр аягы болбойт да. Анан бул мындай кесепеттери дагы. Рахмат. Мына азыркы күндө ушул маселе расмий маалыматтарга караганда оң жагына чечилүү алдында турат экен. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Ага бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна чыгып келатат. Мына акыркы суроо болсун, ушул 100 жылдыктын алкагында жасалган иш-аракеттерге сиз кандай баа бересиз? Кандай жыйынтыктарды алсак болот? Эми Союз кулагандан кийин мына демократизация деп, илимде дагы ошондой көрүнүш болду да. Анан биз мурда Совет мезгилинде бир топ идеологиялык көрсөтмөлөрдүн кесепетинен бурмаланган тарыхыбызды ачык, туура, акыйкат жазганга өттүк да. Бул жакшы көрүнүш болду. Бирок айтып коюш керек, ошол Союз кулагандан кийин дагы тарых изилдөөдө ушундай көрүнүш болду да. Негизинен революцияга чейинки тарыхтарда, анан тарыхый инсандарга көбүрөөк басым жасалып калды да. Тиги Алымбек датка, Курманжан датка, Ормон хан, анан дагы бир Колоттон чыккан Баатыр, ошолорго. Ал эми Совет доору мындай биротол деп айта албайм. Бирок кандайдыр бир мындай экинчи, үчүнчү орунда калгандай болуп калды. Бирок изилдөөлөр жүрүп, китептер чыгып атты, жакшы китептер чыгып атат, азыр деле чыгып атат. Анан мына быйыл ушул атайын президенттин жарлыгы чыгып, 100 жылдыкты белгилөө боюнча, анан жайында ушул азыркы мамлекеттүүлүгүбүздү түптөгөн ата бабалар жөнүндө деген жарлыгы чыкты. Бул ушул доорду Совет мезгилин изилдөөгө чоң жол ачты да. Анан ушунун алкагында бир топ мындай жакшы илимий конференциялар болуп атат, башка иш-чаралар болуп атат. Башка тармактарда дагы ушул 100 жылдык аралган жакшы иш-чаралар, иш-аракеттер болуп атат. Бул жакшы көрүнүш. Анан китептер чыгып атат. Эми ал китептердин арасында жакшы тарыхый фактыларга таянган жакшы китептер бар. Бирок тилекке каршы кээ бир мындай так эмес, бурмаланган, анан бир саясий каталарды кетирген китептер дагы болуп калып атат да. Бирок эми муну биздин мындай коом эгер билимдүү болсо, тарыхый билими болсо, ал фактыларды өзү мындай иргеп, туура кабыл алат деп ойлойм. Негизи Совет доору, биз ушундай мамиле кылышыбыз керек Совет доорунда. Өкүнүчтүүсү ушундай көрүнүш бар да, мындай түшүнгөн деле, түшүнбөгөн деле, жана Союз кулагандан кийин Совет доорун мындай күнөөлөгөнгө өттү да.
күнөөлөнгөн. Бул туура эмес. Себеби Октябрь революциясы, Совет мезгили кыргыз элине өтө бир чоң мындай прогрессивдүү, позитивдүү нерселерди берди да. Биздин мына саясий өнүгүүбүзгө, мамлекеттүүлүктүн өнүгүшүнө, экономикабыздын, элдин социалдык абалынын, илим, билимдин, маданияттын өнүгүшүндө мындай тарыхыбызда болуп көрбөгөндөй жетишкендиктерге жеттик. Ошондуктан эгерде биз тарыхыбызга объективдүү болобуз дей турган болсок, мындай популист болбош керек, пиарщик болбош керек, конъюнктурщик болбош керек, англо-сакстардын идеологиясына берилбеш керек. Так, туура, объективдүү, калыс баабызды беришибиз керек да. Ансыз биз мындай Чыңгыз Айтматов айткандай маңкуртка, маргиналдарга айланып калабыз да. Агай, чоң рахмат. Кызыктуу маалыматтар менен, тарыхый фактылар менен абдан да жакшы маяк куруп бердиңиз. Иштериңизге ийгилик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Кара Кыргыз автоном облусунун түзүлгөнүнүн 100 жылына арналган маекти ушу менен жыйынтыктайбыз. Кийинки жолу эфирде көрүшкөнчө коштошобуз. Саламатта туруңуздар.